Садыр Жапаров Нуркожоевичтин туулган күнү менен биздин эмгек жамаат куттуктайбыз. Бекем ден соолук, үйбүлүүлүк бакыт, ийгилик каалайбыз. Мамлекеттик жумуштарында да ийгиликтер коштолсун. 52 жаш кутман курагыңыз куттуу болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөрү, арыбаңыздар, сиздер менен мен Илимбек Исраилов. Урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, сиз бул видеону кайсы каналдан көрүп жатсаңыздар, бүгүн 6 декабрь 2020 жыл элдин улуу Жапаров Садыр Нуркожоевич 52 жашка чыкты. Ал 52 жаш кутман курак менен биз жалпы ушул кайсы каналдан көрүп жатсаңыз, ошол каналдын ээлери, ютуберлер, блогерлер жана көз карандысыз журналисттер, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге каалообуз чын ден соолук, узун өмүр, эч качан кайгырбаңыз. Сиз элдин ишениминдесиз, ар дайым эл сизди колдойт, сизди дагы бизде ютуберлер дагы, блогерлер дагы колдоп келебиз. Учурдан пайдаланып жакшы каалоо тилектер менен бүткүл мекенчилдер жана кыргыз эли жана эң негизгиси ушул сиздин саясатыңызды колдогон маалымат тарактуу иш чарасында сиз менен кошо сиздин позицияңызды колдоп келген ютуберлер жамааты ар дайым бар болуңуз, эч качан оорубаңыз. Ар дайым биз сизге ишенебиз жана сизге таянабыз. Урматтуу көрүүчү, бул видео менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Кийинки видеолор сөзсүз түрдө Жапаров Садыр Нуркожоевич тууралуу болот жана болуп келген. Асыздагы түнмөчөнү басып, каналга катталып келсеңиздер, бизге чыккан маалыматтардан биринчилерден болуп көрөсүздөр. Анда эмесе дагы бир жолу Жапаров Садыр Нуркожоевич тууган күнүңүз менен. Жондордон өчпөсүн кыргыз изи, кайратыңды курчуткан кылыч мизи, кабылаңдар өлкөсү Кыргызстан деп, келечектин сени менен болсун иши, мекенчил сезим гана журтту сактайт, ансыз такыр майдаланат помичи. Жапаров Садыр, я вас поздравляю с днем рождения. Желаю вам успехов, благополучия в вашем деле. Я надеюсь, что вы сможете реализовать все ваши планы, которые вы запланировали. Я надеюсь, что вы сможете продвинуть нас, и в том числе себя, и все у нас, и у вас в том числе будет хорошо. Еще раз вам с днем рождения. Уважаемый Садыр Нуркожоевич, поздравляю вас с днем рождения. Будьте счастливы, мы верим в вас. Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун бүгүн туулган күнү. Алдыда анын өмүр баяны, ата теги, эмгек жолу жана башка маалыматтар болмокчу. Садыр Жапаров 1968 жылы Ысык Көл облусуна караштуу Төп районунун Кең Суу айылында туулган. 1986 жылы орто мектепти аяктап, ошол эле жылы Фрунзе шаарындагы дене тарбия жогорку окуу жайына өткөн. 1987 жылы Советтик армиянын катарына чакырылып, 1989 жылга чейин Новосибирск шаарында радио-телеграфисттер бөлүмүнүн командири болуп кызмат өтөгөн. Советтик армиянын отличниги деген наам алган. 1989 жылдан 1991 жылга чейин кайрадан дене тарбия институтунда билим алуусун уланткан. Экинчи жогорку билимин Кыргыз-Орус Славян университетинде алып, аталган университеттин юридикалык факультетин ийгиликтүү аяктаган. Эмгек жолу 1991-1994 жылдары дыйкан чарбанын жетекчиси болуп эмгектенген. 1993-1996 жылдары Каракол шаарында жайгашкан Керкей ишканасынын башчысы. 1996-97 жылдары Ысык Көл облустук ички иштер бөлүмүнүн атайын ротадагы инспектору. 1997-2001 жылдары Мунайзат ташыган Гузель компаниясынын башкы директору. 2001-2005 жылдары Балыкчы шаарындагы Нур нефтегаз мунай компаниясынын башкы директору. 2005-2007 жылдары Жогорку кеңештин депутаты, Келечек фракциясынын жетекчиси. 2006 жылы мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын мүчөсү, 2000 жылы мунапыс берүү боюнча комиссиянын жетекчисинин орун басары.
2008-2010 жылдары коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттигинин комиссары, 2010-2013 жылдары Жогорку Кеңештин депутаты, соттук укуктук маселелер боюнча комитеттин жетекчиси. 2017 жылы 25 мартта Садыр Жапаров кыргыз-казак чек арасынан өзү чет өлкөдөн кайтып келе жатканда кармалган. Экс-депутат 2013 жылы октябрда Кумтөр маселесине байланыштуу Караколдо болгон митингде ошол кездеги Ысык көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алууну уюштурган деп айыпталып, сот 10 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарган. 2017 жылы сентябрда Жапаровдун атасы Нуркожо Мустали уулу каза болуп, Садыр Жапаров топурак сала албай калган. 2019 жылы мартта апасы Кадича Жапарова көз жумса, август айында уулу Дастан жол кырсыгына кабылып каза болгон. Апасы менен уулуна топурак салууга уруксат берилген. Сыйлыктары: 2009 жылы сиңирген эмгеги жана Ысык көл облусунун социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы үчүн Ысык көл облусунун мамлекеттик администрациясынын медали менен сыйланган. 2010 жылы сиңирген эмгеги үчүн Орусиялык Афганистан ардагерлер союзунун атынан Атамекендин жана Ата журттун алдындагы сиңирген эмгеги үчүн медали менен сыйланган. Алдыда Садыр Жапаровдун ата теги тууралуу архивдик жаңы табылгалар. Садыр Жапаровдун ата теги тууралуу анын атасы Мусталы уулу Нуркожо ажы кыргыздын сыры Санжыра аттуу эмгегинде кеңири жазган. Андыктан анын ата теги тууралуу санжыралык маалымат буга чейин эле белгилүү. Мен ары тереңдебей эле Белектен беркисин токтолоюн. Жамангул Баатырдын уулу Белек Коңурут уруусунан чыккан. Бөрү Баатырдын көмөгү менен өз кезинде 19-кылымдын аягында Ысык көл элине хан көтөрүлгөнү тарыхта белгилүү. Белектин уулу Алдашта санжыраларда бий болгону айтылып келет. Андаштын уулу Бирназарда өз элине бий болгонун өз кезегинде орус басма беттеринде жазылып калган. Ал тууралуу жакында эле белгилүү агартуучу Телекмат акенин урпагы Мурат Жетимишбаев билдирген. Тарыхый булактарга көз салып көрсөк, Садыр Жапаровдун чоң бабаларынын эң атактуусу бугулардын манапы Бирназар бий жөнүндө орустардын 1890 жылдарда чыккан журналында жазылган. Анда жазылгандай, орустун этнограф изилдөөчүсү Аристов 1785 жылдарда эле орустун дагы бир саякатчысы капитан Андреевдин бугунун манаптары менен жолукканын жазган. Ал жерде капитан Андреев Бирназар бийди салыштырмалуу гана Волостун старшинасы деп жазып койгон. Чындыгында ал кезде көлдүк бугулар орустарга кошула элек болгондуктан бизде болуштук жок болчу, жөн гана журт башчылары болушкан. Садыр Жапаровду бабасы Бирназар бей көп балалуу, өтө кадыр барктуу адам болгон. Өз балдарынан тышкары анын асырап алган балдары да көп болгон. Бирназар айтылуу чечен Телекмат акенин атасы Жылкы Айдарды да багып алып, аны жакшы тарбиялап өстүргөн деп өз постуна жазып чыккан. Бирназар бей көлдөгү эң атактуу инсандардын бир катары каза болгондо туугандары 2-3 айлап жол жүрүп сөөгүн түштүккө бир айтылышта айтылуу Арсланбабкадагы бир маалыматта Жалал-Абадтагы Азирет Аюп мазарына коюлган айтылат. Ошентип Садыр Жапаровдун жотосу Бирназардын сөөгү түштүккө коюлган. Ал өзү да калмак жапырыгы кезинде түштүктө жашап, кийин күчтөнүп келип Ысык көл өрөөнүнүн калмактардан бошотууга жетекчилик кылганын ага жолуккан орус саякатчылары жазып калтырган. Мына ушул сөөк коюудагы жол азабынан кийин Мойтаке менин сөөгүмө манжылыгы койгула, менден кийинкилердин бардыгы көлгө коюлсун деген мурасын калтырган. Мойтакенин кирээзи боюнча кийинки белгилүү инсандардын, журт башчылардын сөөгүттөрү көл жээгине коюла баштаган. Бирназардын уулу Алыбайда бий болуп, азыр анын урпактары көлдө Алыбайлар деп аталат. Алыбайдын уулу Солтонкул өз кезинде бугунун эң бай, нарктуу адамы болуп, санжыраларда 1000 жылкылуу Солтонкул аталып келген. Анын жылкылары төп суусунан бир мезгилде ичкенде агып жаткан суу акпай соолуп калаары санжыраларда аңыз катары айтылып келет.
2015 жылы 30 июлда Алматыдагы Казакстандын Борбордук мамлекеттик архивинде иликтөө ишимди улантып жүргөн кезимде ушул Солтонкул Алыбай уулу тууралууда документтер колума тийди. Бул документте Ысык көлдөгү бугу саяк урууларына болуштук башкаруу киргизилип, анын алгачкы болуштары, айыл старшындары дайындалган. Алардын арасында Султанкул би, Алибай 1865 жылы Бир Назар уругунун алгачкы болушу болгонун тастыктаган документ да бар. Анын көчүрмөсү жана мөөрүнүн сүрөтү менен менин колумда сакталуу жана аларды сиздер менен бөлүшүп жатам. Бул мөөрлөрдүн 5-си айтылуу Солтонкул болуштун мөөрү. Анда Султанкул би Алибай деп жазылган. Мен бул маалыматтарды Алматынын архивинен иликтеп, көчүрмөсүн алып жатканда Садыр Жапаров түрмөдө жаткан. Менден эч ким суранган да эмес. Тарых үчүн керек деп мындан башка да бугу саяк урууларынан чыккан алгачкы болуштардын тизмесинин көчүрмөсүн алгам. Солтонкулдун уулу көчкөн. Анын уулу Жапар тууралууда Алматынын архивинен кененирээк маалыматтарды тапса болот. Бирок азырынча аларга колум жете элек. Чоң атасы Жапар 1916 жылы Үркүндө Кытай жергесине качып барган жана 1917 жылы каза болгону айтылат. Садыр Жапаровдун атасы Мусталый да 1988 жылдары жашаган. Үркүндүн оор азабын өз башынан өткөргөн. Ал эми атасы Нуркожо тууралуу бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Белгилүү журналист Иним Ибраим Нуракун уулу 27 ноябрда өткөн Тоголок Молдонун 160 жылдыгына арналган илимий конференция учурунда алган маегинде Садыр Жапаров тууралуу Алматыдан архивдик документтер колума тийгенин учкай айткандан бери аны эртерээк жарыялоомду суранып, кайрылгандар көп болду. Көпчүлүк кайрылуулардан улам учкай болсо да ушул маалыматты сиздер менен бөлүшүп койдум. Кыяс Молдокасымов, тарыхчы. Эми алдыда Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарованын берген маектеринен азыноолак айтып өтөлү. Саламатсызбы Айгүл айым. Жолдошуңуздун тарапташтары менен катар эле Садыр Жапаров да коррупционер, кыңыр иштерге аралашкан дегендер да бар. Бул тууралуу өзүңүз да окуп эле жүрсөңүз керек. Ооба, кабарым бар. Баарына бирдей жагуу мүмкүн эмес. Жагайын деп аракет да кылбаш керек. Баары эле мактай берсе, анда киши өспөй калат. Тескерисинче сындап тургандын деле жакшы жагы көп болот. Жолдошуңуз 2017 жылдын 25 мартында чек арадан өтүп келип кармалган боюнча абакта жатты. Коомчулукта Садыр Жапаров чет жерден келбей койсо болмок деген сөздөр көп болду. Сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Бул суроону биз дагы абдан көп талкуулайбыз. Келбей койсо кандай болмок? Анда эл катары эле жашап жүрө бермекпиз, бирок Садыр ал жолду тандаган жок. Барышым керек деп туруп алды. Коомдук сайттарда мени колдогондор абдан көп болуп жатат деп эле аларга ишенип деле жолго чыгып алган жок. Ал кайда баратканын, эмне үчүн келе жатканын толук билип турган. Азыр ойлосок, улгайган ата-энебизди аябай койгон экенбиз. Садыр өзүнө карата козголгон кылмыш иши болбогон соң өзүнө ишенип келген. Анын келери тууралуу маалыматтар чыгып кеткенде тез арада кылмыш ишин токуп, чек арадан колуна чакыруусун карматып алып кетишпедиби? Мен муну бир адамдын өч алуусу деп айтар элем. Мамлекетти каалагандай калчап, эл алдында жоопкерчиликти сезбей, каалаган кишисин камап койсо боло берет дегендин жыйынтыгы ушул болгон. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз жыйынтыкталды. Жогорудагы маалыматтар Super KG, Кыргыз Today, BBC сайттарынан алынды.